Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ишилгери программасын улантабыз. Борбор шаарыбыз Бишкекте 20-га жакын адамдар эс алуучу парк жайгашкан. Жылдан жылга сейил бактар кеңейип, шаар тургундарын кубандырууда десек болот. Ошондой эле эс алуучу парктардын шаарда арбын болуусу абанын тазалануусуна да өбөлгө болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбор шаардагы парктар тууралуу алдыда маек жүргүзөбүз. Ишилгери берүүбүздө Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Рысалиев студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келиңиз. Алгач айтсаңыз, ушул парктар тууралуу. Негизинен ушул маселени көтөрүп, көйгөйдү элге жеткизип аткансыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Бул эмне үчүн айтып атам муну көйгөй деп? Себеби биздин Бишкек шаары жалпы өзүнүн аянты 169 миң гектар болуп аткандан кийин, анын ичине 404 гектар парктын өзү турушу бул чындыгында өтө аз да. Бул мында баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, азыркы илгерки жашыл шаар Фрунзе деген аябай биз сыймыктануу менен айтып аткан шаарыбыз акыркы убактарда мында боз талаага айланып баратат. Ошондуктан мынакей акыркы 2019 жылы атайын шаардык парктар деп түзүп, Калича Хусейновна Умаралиева директор болот. Ошол азыркы парктарга көңүл бөлө баштадык. Азыр ал биздин шаардык парктардын карамагында учурда 11 парк бар. Анан бүтүү алдында да 3 парк турат. Бул ынтымак 2, балалык, анан үчүнчүсү болсо Азербайжандардын өкмөтү тарабынан салынып аткан 3-чү парк бар. Ошол үчөө кошулса, азыр быйылкы жылга 14 парк болот. Бул парктар негизинен жашыл жайларды өтө көбөйтүүгө аракет жасашыбыз керек. Парктардан сырткары эле негизинен азыркы учурда болгон биздин баягы скверлер бар, майда бактар, ошолордун баарынын аянты 4887 гектар жалпы Бишкек боюнча. Бирок 169 миң гектар биздин Бишкек шаарына бул өтө эле аздык кылат да. Дагы көбөйтүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына быйылкы жылда кышта кандай, кыштын алдында калган кезде негизи эле адамдын өзү үчүн деле абанын дем алууга, тазалануусуна, ошол абага бул бактардын өтө пайдасы бар. Ошондуктан парктарды кура бересиңер, скверлер сала бересиңер, анан жолду карагыла, сууну карагыла деп баягы көйгөй шаарда көп да. Көбүнчөсү биз баягы паркты өстөй аракет кылып атсак, жашылдандырууга аракет кылып атсак, шаарды эми сын айткандар да четтен чыгат. Бирок ошол баардык шаардыктарга ушу кайрылып кетет элем. Биз ушу жашылдандыруу тармагын көтөрүп, шаарыбызды баягы жашыл шаарга айлантуу аракетиндебиз. Айтсаңыз, 14 парк азыркы тапта ошол 3 парк кошулат экен быйыл, андан кийин бул дагы жетпейт деп атасыз. Канча парк болуш керек негизи Бишкек шаарыбызга? Эми чындап келгенде баягы Союздан тарагандан кийин биздин Фрунзеде кандай сонун эле да, биздин жалпы немеде. Бирок парктардын баары кыскарып, четинен баягы менчикке берилип, сатылып, ошол парктардын баарынын абалы начарлап кеткен. Чындыгында ошол биздин азыркы учурда мен сизге жогоруда айтып өтпөдүмбү, 404 гектар жер парктын болгон биздин парктардын баары. Менин оюма койсо Бишкектин жарымын парк кылып, жарымын киши жашаган шаар тургундары үчүн. Анткени себеби чындыгында бизде бир нерсени баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Биз азыр жашылдандырабыз, парктарды баарын жасайбыз деп аткан менен ирригация системасы бизде өтө начар, сугат. Ал деле барып кайра көйгөй барат дагы, курулуштарга такалат. Баягы мыйзамсыз курулган курулуштар, арыктардын баарын тосуп алгандар, мурунку баягы эң жердин алды эмес үстүндөгү роза ветров деп коебузго, шамалдын багытын тоскон курулуштарга чейин курулуп калбадыбы? Муну жакшы билесиздер. Бирок биз азыркы учурда мыйзамсыз куруп алган курулуштарды, мисалы жакында мисал кылсам, жакында эле мына биздин борборубуз болгон ЦУМдун айланасында 60 орундук баягы парковка кылып алганда, парктын ичине, анын ичине парковка кылып эле мусорду төгүп туруп, үстүнө брусчатка кылып, бетондоп аткан жерин келип, аны алдык дагы ордуна кайра арча менен кайыңдарды отургуздук да. Ушул сыяктуу бизде мыйзамсыз басып алган жерлер өтө көп. Ошол
элдерге туура түшүнүүсүнө баягы туура кабыл алуусуна дагы бир жолу кайрылуу жасап кетет элем. Жакында мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына быйылкы жылга планыбызда жылыга эле өзү план боюнча бир 10 000 бак деп план киргизилет да, анан ошону менен кете беребиз иштеп. Бирок мындан да көбөйтүшүбүз керек да, себеби биздин элибизге дагы бир ыраазычылык айтып кетишибиз керек. Азыр бизди колдон буттан алып, баягы мисалы улуттук банк кол сунуп бизге бак алып берип атат, көмөк көрсөтүп атат. Москвада иштеген ишкерлер бар, ошолор эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген мигранттардын уюму келип мына Чүй көчөсүнө тигип берип атышат. Булардын бир жакшы жери, бир көчөттү баягы крупномер деп коебуз, 5500 сомдон өздөрү сатып келип анан тигип атышат да. Ушул сыяктуу бизде парктарда дагы жөн эле чыбыктарды сая бербестен, баягы көп жылдан бери өсүп каралып, баягы ушундай алып келип ушундай бактарды отургузсак, биз азыркы парктарга дагы ушундай бактарды отургузуп атабыз. Абдан жакшы да, мисалы Токтогул ынтымагы деген бар экен, эртең 200 бак алып келатат немеге, биз аларга. Көбүнчө бул бактар кайсыл түргө кирет? Негизгисинен жазы жалбырактуу анан ийне жалбырактуу деп бөлүнөт эмеспи? Бул биздин азыркы отургузуп атканыбыз жазы жалбырактуулар. Бул клен, липаларды отургузуп атабыз, себеби жазы жалбырактууларды көбүрөөк отургузганга аракет жасашыбыз керек. Ёлкалар жакшы, туура көрктүү, карагайлар, арчалар, булар көрктүү. Туя мисалы карагайды, арчаны алсак көрктүү, бирок эми жылына 5 см, 7 см өсүп отурса, ал өскүчө көп жылдар өтүп кетет да. Ошондой эле учурда азыр мына клендорду, липаларды отургузсак, кызыл жалбырактуу, жашыл жалбырактуу, булардын баары тез көрктөп, биздин көркү эле шаарга көркү эле бербестен, бизге адамдардын ден соолугуна пайда да алып келет да. Ошондуктан тез өсүүчү, анан жазы жалбырактууларды тигүүгө азыр аракет кылып атабыз. Дагы бир баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, мына Пудовкина көчөсү бар, Орто Сай базарынын үстүндө. Ошонун жээгинде карай албай калган сквер бар болчу. Биз 10 күн болду ишти ошол жерде иштеп баштаганына. Бул жерде өзүбүздүн муниципалдык ишканалар бар, мисалы Бишкек асфальт сервис деген бар, Бишкек свет бар. Ошол парктардын ичинде тротуарлар менен баягы лампочкаларды, скамейкаларды коюп, жарыктандырып, жашылдандырып барып, анан кийин азыркы баягы биздин заманга ылайык келе турган ноу-хау деп койсок болот. Мисалы ошо скамейкалардын жанында батарейкага отуруп алып, телефондорун заряддап, баягы булгабаш үчүн жандарына урналарды коюп, отурганда мындай адамга бир ыңгайлуу кылып, көбүнчө эми парктарга чындыгында жаштар эс алууга чыгышат, билесиздер. Анан экинчиси, кары картаңдар балдары менен жетелешип алып чыгат. Бул жерде жаш ыңгайына карабай, жалпы элге ылайыктай беришибиз керек да. Ошондуктан жаштарга дагы, отуруп эс алганга, баягы орто жаштагыларга дагы, балдарын ойнотконго бал муздактарды коюп, ушундай бир жакшы шарттарды түзгөнгө аракет кылып атабыз. Андан кийин ушул парктарды кайсы кызматкерлер тейлейт, ушул жөнүндө да айтсаңыз. Бул атайын шаардык, биздин городские парки деген шаардык парктар деген бар. Мен жогоруда айтып өттүм. Ал жерде жетекчиси Калича Умуралиева деген бизде белгилүү эжеке. Бул жыл сайын ошо парктардын баарынын тейлөөсүнө, жалпы шаардын тейлөөсүнө бир 50 миллиондой сом кетет. Ошол парктын ичиндеги баягы куурагандарын алат, чөбүн кыркат, жана ошондой эле болгон баягы тейлөө кызматын көрсөтө турган атайын ошол кызматыбыз бар. Алар дагы жөн отурбастан ошол коомдук баягы коомдон алып келип, бактарды тигип, жашылдандырып, парктарды улам чоңойтуунун аракетинде. Чындыгында бул эми дүйнөлүк практикада Нью-Йоркто аласызбы, Москваны аласызбы, баардык жерде атайын ошо парктардын службалары бар. Алар эми адамдын ден соолугу баарынан баалуу да биз үчүн. Ошондуктан бул жашылдандыруу тармагына абдан чоң көңүл бөлөлү деп атабыз да. Быйылкы жылы 1,5 миллион гүл
отургузабыз шаарга. Ал эми бактарды болсо 10 000 деп баягы планга киргени боюнча ошондой. Кыргыздын жакшы сөзү бар го, журканга карап бутуңдусун деп. Биз баягы бюджетке карап кичине кысылып атканыбыз менен ылайыктап, бюджетибиз тартыш болуп аткандыктан эми былтыркы жыл баарыбызга айта берип деле кулагыбызга деле сиңип бүттү. Пандемия деп атып азыркы экономикалык кичине кырдаалыбызга карап, бирок шаардык бюджетинен үнөмдөп туруп, аларга тийишпестен ошол жалпы колубузда кандай келип атса, ким кандай жардам берип атса, ошолордун баарын алып, андан сырткары өзүбүздүн Бишкек Жашыл чарбасынын кызматкерлери менен бирдикте азыр ушул убакта кызуу иш жүрүп атат. Где-то учурда 6353 бак отургузулду жалпы жонунан. Биз 10 000ге жеткизебиз деп аракет кылып атабыз. Эми бул биздин быйылкы план болчу да. Эми быйылкы планды ушу жаз менен кенен аткарып алабыз буюрса. Анан кийин ушул парктар баары бүткөндөн кийин аларды кимдер тейлейт, кайсыл жака карайт? Мен жогоруда айтып өткөн жана шаардын муниципалдык ишканасы шаардык парктар деген ошол ишканага өткөрүлүп берилет. Алардан башка дагы карайбы? Бишкек Жашыл чарба деген ишканабыз бар. Алар дагы карайт. Алар мына жолдун жээгиндеги скверлер менен жана бактардын баары ошолорго карайт да. Кыркуу, жана карт дарактарды алып салуу, жаңы ордун отургузуу, көбүнчөсү эми мындай ачык айтып кетишибиз керек, баягы курулуштарды курган жерлердин баарында эле парктарды талкалап эле курулуш куруп киришет. Жолдун жээгиндеги бактарды алып салып, анын ордуна стоянка кылып машина токтотуу жай кылып салышат. Ушундай нерселердин баары менен жалпы күрөшүшүбүз керек. Көптөгөн курулуштарды, парктын арасында курулуштардын баарын алып атабыз, дагы алабыз. Мисалы, азыркы учурда мына Каралаев көчөсүнүн ичинде, парктын ичинде курулуштар жүрүп атат да. Буларды биз ошол шаардык атайын жерди багыл биздин УЗЭС деген кызматтар бар. Ошол жерди көзөмөлдөөчү органдар болуп эсептелет. Ошолор аркылуу барып, биз алардын курулуштарын токтотуп, парктарды калыбына келтирүүнүн аракетиндебиз. Жамалбек Самарбекович, сизге чоң рахмат ушул парктар тууралуу кенен маалымат бергениңизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ишилгери программасында Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ирсалиев менен маек жүргүздүк. Биздин каналдан алыстабаңыздар.